Биз азыр өлкөнүн түштүгүндөгү жападан жалгыз токсикологиялык лабораториясында турабыз. Бул жерде топурактын минералдык жана органикалык жерсинткичтердин сапаты, курамы аныкталат. Бул жерге дыйкан фермерлер өздөрүнүн топурагын алып келген соң, адистер атайын жабдыктардын негизинде аныктайт. Биз топурактын составындагы фосфорду аныктоодо бизге топурак келип түшөт, аны приемныйдан алабыз. Анда топурак бир күндүн ичинде же 2 күндүн ичинде топурак кургатылат. Кургатылгандан кийин сидадан өткөрөбүз. Сидадан өткөргөндөн кийин бул топурак ушул жерде проработкасы ушул жерде болот. Спектрофотометрге чейин. Азыр биз ушул даяр экстрактты спектрофотометрде жардамы менен аныктап көрөбүз. Аталган лаборатория өткөн жылы Ош облусунун жана Ош шаарынын региондук экономикалык өнүктүрүү долбоорунун негизинде оңдоп түзөөдөн өтүп, жабдуулары жаңыланды. Бул өз кезегинде лабораториянын анализдөө жана текшерүү мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатты. Бул жерден фосфору канча экени чыгат бизге. Буну биз формулага салып, андан кийин беребиз. Мынакей шкалалар чыкты. Заманбап жабдыктардын негизинде импортко кирген айыл чарба продукцияларына, жашылча мөмө жемиштердеги пестицидтердин калдыктарын жана нитраттарды аныктоо боюнча анализдер жасалат. Бул адамдардын ден соолугуна зыян келтирүү коркунучун азайтат. Дыйкандар кайрылгандан кийин биз анализ жүргүзүп беребиз да. Биякта башка канада проба подготовка даярдалат. Анан бул жерге даяр болгондагы эмелерге вялкаларга куюлуп келет ар бир проба. Анан биз буга салып туруп анализин 1,5 сааттын ичинде чыгарып беребиз да. Аталган лабораторияга дыйкан фермерлер күз-жаз айларында көп кайрылышат. Анткени топурактагы макро жана микро элементтердин нормада болуусу маанилүү. Адистердин айтымында жердин асылдуулугу түшүмдүн мол болушун шарттайт. Биринчиден бул топурактын күрдүүлүгүн аныктоо, топурактын составындагы pH-ын, гумусун, макро жана микро элементтерин аныктайбыз. Экинчи жумушубуз биз минералдык жана органикалык жерсемчиктердин сапатын аныктайбыз. Бунда негизги эле максат баягы дыйкандар ошо жердин курамындагы жетишпеген азыктарды билип туруп, ошого жараша азык заттарды берүү. Ашыкча же жетишпеген түрдө колдонуп алып, мындай дыйкандар күйбөсө деген эле негизги иш да бул жердечи. Белгилей кетсек, аталган лаборатория 1981 жылдан тартып ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Анын ишмердүүлүгү коомдун ден соолугуна, экологияга жана айыл чарба тармагына пайдасы чоң. Нурасан Бактыбеков, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.